Бүгін жазды чакырып, жаз кош келдиң жаз деген темада кеп кылуудабыз. Андыктан дал ушул жаз айына гана тиешелүү эмес, дегеле аба ырайына тиешелүү коногубуз бар. Бардыңыздар, кызыгып калдыңыздар болуш керек. Бүгүн бизде конокто метеоролог Махбуба Касымова. Кутман менен жеке. Кутман менен жеке. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Чүй дегенде эле сурообуз болсун. Канча жылдан бери метеоролог болуп иштейсиз? Мен почти 1985 жылдан иштеп жатам. Биринчи мен Самарканд шаарында аэропортто иштегенмин. Университет бүтүрүп, анан кийин Бишкек шаарына келип ошондо Советтер Союзунда иштегенсиз, э? Союз вактынан баштап иштегем. Эмне үчүн бул чөйрөнү тандап алдыңыз? Же сиз дагы телевидениеден көрүп, жанагы аба ырайы айткан эжекелерди, байкелерди көрүп, кийин жаш кезиңизде тандап алдыңызбы же эмне түрткү болду? Жок, биздин ушу кесип абдан кызыктуу. Мындай алдындан билүү, бардык нерсени алдындан билүү кызыктуу. Ошон үчүн мен Ташкентте физика атмосфера деген кафедраны бүтүргөнмүн. Ошол кафедра боюнча ошондой метеоролог деген кесипти тандагам. О, эң сонун. Негизи биз метеоролог деп калдык, анан кандай каяктан аласыздар маалыматты? Аба ырайын кайдан билесиздер? Менимче бардык эле теле көрүүчүлөргө кызык болсо керек. Бизде Кыргызстандын бардык аймактарында метеорология станциялары жайгаштырылган. Бардык станциялар күн боюнча күн сайын иштешет. Алар ар 3 саатта бизге температура, абанын басымы, ындыгы боюнча маалымат берип турушат. Шамалдын багыты, анан илдамдыгы дагы. Анан ындан ташкары биз бардык өлкөлөрдөн, Өзбекстан, Казакстан, анан Россиядан дагы бардык ошол шамал боюнча, аба ырайы боюнча маалымат алып, ошо бардыгынан анализ жасалат да, анан кийин орточо чыгарылат, э? Орточо эмес, ошол аба ырайы келип Кыргызстан аймактарына кандай таасир этет, абанын температурасын төмөндөйтпү, дагы жогорулойтпу, ошону анализ жасалгандан кийин анан ошол болжол түзүлөт. Кызык болуш керек. Сиз дагы аба ырайынын бардыгын биз сыяктуу эле күтөсүзбү? Мисалы үчүн эртеңки күн кандай болду экен, жамгыр жайт бекен, жок? Алдын ала билип алып эле отура бересизби? Бизге дагы ошондой кызык бар. Биз үчүн, мен ойлойм, бардык ошол прогнозисттер үчүн эң жакшы аба ырайы бул болжол түзүлган, туура болжол түзүлган аба ырайы болсо керек. Мен үчүн ошондой алдындан айтылган болжол, мындай аба ырайы жакшы аба ырайы эсептелет. Негизинен интернет баракчаларын карай турган болсок, мисалы үчүн бүгүн Бишкек шаарында канча жылуу болобу же салкын болобу деп карай турган болсок, алдын ала 10 күндүкүн да чыгарып коюшат. Бул так маалымат болобу же 10 күн ичинде өзгөрүлүп кетиши мүмкүнбү? 10 күн үчүн түзүлган болжол абдан мындай ишенчсиз десе болот да. Эмне дегенде 5 күндүк болжолго ишенсе болот. 3 күндүк биз бардык ошол болжол түзүлгандан кийин такталат. Ошол биздин болжол боюнча такталган ошол анализ боюнча 3 күндүк аба ырайы 90-95% акталат. Анан 3 күн ашкандан кийин ошол акталышы өзгөрүлүп кетиши мүмкүн, э? Төмөндөйт да. Бир жума дагы мындай, кандай десе болот, 70-80% ишенсе болот. Но 10 күн 50% уже болбойт да, болбойт. Ошондой 50%. Ана телегөрүүчүлөргө айтып коелу, эгерде сиз дагы интернет баракчаларынан карап ишиңизди пландаган болсоңуз, 10 күндүк аба ырайын эмес, алдыңкы 5 күндөн берки. 5 күндөн берки күндөргө пландаңыз. Кийинки сурообуз болсун. Негизи кыш абдан жылуу болду, э? Мындай башка кыштарга салыштырмалуу жылуураак жана жумшагыраак бат өттү десек болот. Ушунун себеби эмнеде болду экен? Бул жыл Кыргызстан аймактарына мындай негизинде түштүк райондордон аба ырайы келди, түштүк батыш райондорундан. Мындай көп убакта бизде кыш мезгилинде түндүк райондон дагы аба ырайы келүүчү эди. Былтыркы жыл 18-жылы алганда ошол январь айында абдан суук болгон, билесиздер. Бул жыл ошол биз келип жаткан аба ырайынын основной ошол багыты түштүк райондордон болду. Нымдуу, анан жылуураак аба ырайы келди. Ошол үчүн ошондой болгон негизинде бизде көпчүлүк аймактарда жаан-чачын, түштүк райондордо жаан-чачын 2-3 барабар, мындай 2-3 эсе көп жайда арбын болду десе болот. Абанын температурасы бул жыл кыш айында абанын түнкү температурасы жогору болду. Күндүзгү температура мындай экстремалдуу жогору температура байкалган жок.
Тем не менее, түнкү температура абдан мындай жогору болду десе болот. Көпчүлүк убактарда 3-8 градус суук тегереңде сакталып турду. Бизде мындай көпчүлүк нормага салыштырганда, көпчүлүк жылдарга салыштырганда 15-20 градус суук, мындай 70-80% ошол күндөр болот эди. Бул жыл ноябрь айында абдан суук болду. Анан февралдын башында бир аз 14-15 градуска чейин төмөндөдү түнкү температура. Калган күндөрү ошол түнкү температура 3-8 градус, кээ бир түндөрү 0 градустан жогору болгондогу байкалды. Абанын күндүзгү температурасы ошол 0,5 градус жылуулуктан кээ бир күндөрү 3-8 градус жылуулукка чейин жогорулады. Азыр көптөргө кызыктуу болуп атат болуш керек. Мисалы үчүн жаш окуучулар, биз дагы метеоролог деген илим бар турбайбы? Биз кантип метеоролог болсок болот деген суроо жаралып атат болуш керек. Бул чөйрөдөн тажрыйба алуу үчүн, бул чөйрөдө иштөө үчүн каяктан билим алыш керек, кантип? Бизде Кыргыз Славяник университетинде кафедра бар, ошол метеорология кафедрасы бар. Ушул кафедрада ошондой метеорологдор даярдашат. Эң сонун. Анан эң эле кызыктуусу бул Кыргызстанда метеорологдордун саны көп, канча киши кызматтанат болду экен. Себеп дегенде интернет баракчаларында жаңылыктар чыкса, же майы кызматкерлери, же депутаттар, же теле алып баруучулар, же шоу бизнес, ал эми метеорологдор жөнүндө кабарлар өтө аз, сейрек кездешет. Жок койсо десек болот. Канча киши кызматтанат? Бизде Кыргыз гидрометте гидромет центр бар. Бизде 7 болум бар. 7 болумда гидрологдор иштейт, режимный болум бар. Анан болжол түзүүчү болум дагы бар. Анан агрометеорология болуму дагы бар. Ошолор бардыгы да метеорологдор иштейт. Метеорология кафедрасын бүтүргөн, кесибин бүтүргөндөр иштейт. Кандай десе болот? Биздин болумда, ошол аба айрайын болжол түзүүчү болумда бизде 11 киши иштеш керек. Азыр Бишкек шаарында эле. Бишкек шаарында эле. Бизде болжол прогноз боюнча только Бишкек шаарында түзүлөт. Областтарда түзүлбөйт. Областтарда только ошол байкоо боюнча иштешет. Азыр кызыктырган суроо, мынакей бүгүн жаз айы кирип келди, сизди жаз айы менен куттуктайбыз. Жаз айы кандай болот экен, март айы? Март айынын аба ырайын айтып көрсөңүз. Бизде азыр ошол март айы боюнча биз болжол түздүк. Биздин болжол боюнча март айы көпчүлүк жылга салыштырганда жылуураак болуш ыктымалы бар. Көпчүлүк аймактарда абанын айлык орточо температурасы 1-2 градус жогору болуш күтүлүп жатат. Орундордо абанын температурасы ушул биринчи күндүктө бир аз суук болуш ыктымалы бар. Биз азыр биздин болжол боюнча 3-мартта, дагы 5-6 мартта ушул туруксуз аба ырайы болуп, бир аз абанын температурасы төмөндөш күтүлүп жатат. Жаан-чачын күтүлөбү? Жаан-чачын күтүлөт. Жакшы көрөм. 3-ндө жаан жаайт, 5-6-сында жаан карга айланыш ыктымалы бар. Март айында көп убакта ошондой жаан жаап карга айланыш туруксуз аба ырайы болот. Анан абанын температурасы ошол 3-ндө дагы 5-6-сында түнкү температура 0,5 градус суукка чейин төмөндөп, абанын күндүзгү температурасы 1-6 градус жылуу болуш күтүлөт. Калган күндөрү абанын түнкү температурасы 0 градус тегерегинде болот, где-то 5 градус жылуулукка чейин ыктымалы бар. Күндүзгү температура 7-12 градустан 15 градуска чейин жогорулуш ыктымалы бар. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде кандайдыр бир пландарыңыз болгон болсо, эженин айтуусу боюнча прогноз жүргүзүп, ишиңизди ишке ашырсаңыз болот. Ал эми биз эжекке өз менен коштошолу. Рахмат сизге таң эртең убактыңызды бөлүп келип, алдыңкы күндөрдөгү аба ырайы жана ишиңиздин кызыктуулугу менен бөлүшүп бергениңизге эч качан оорубаңыз. Ишиңизге ийгилик. Биздин теле көрүүчүлөр үчүн дагы сонун маалымат болду деп ойлойм. Себеби таң шола менен биргеликте сиз жалаң гана пайдалуу маалыматтарга жана такталган бир фактыларга ээ боло аласыз. Биздин эфир уланат. Бүгүн бизде конокто метеоролог Махбуба Касымова болду. Биздин эфир уланат. Биз менен бирге болуңуз.